Клара айым баш болуп бүгүн ушу биздин студенттердин, жаш таланттардын жүрөгүндө бир эсте калаарлык жакшы бир жүрөк сырын козгой турган шеңгелдерден баштоо менен таштоо менен бир жакшы иш чараны өткөрөбүз деген терең ишеничтебиз. Анын ичинде ушул биз сыймыктанып айтып кете турган дагы бир нерсе, поэзия ордосунун мүчөсү, акын катары ушу билим берүү жаатында кыргыз тилибиз дайыма жаңыра берсин. Чыгармачыл, билимдүү, мекенчил жаштарыбыз көп болсун. Урматтуу коноктор, биз экономикалык окуу жай болсок да маданий, гуманитардык иш чараларды маанилүү өткөрөбүз. 7 областтан келген акындар, башка жоштордон келген студенттер, сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү жолугушууда студенттерибиз таланттарына баа берип, мыкты мотивация берет деп ишенем. Ошондой эле иш чараны өткөрүп жаткан кафедранын ишине ийгилик каалайм. Рахмат. 5 минуттук отуртту. Саламатсыздарбы, урматтуу поэзия сүйүүчүлөр, урматтуу мугалимдер жамааты жана студенттер, баардыгыңыздар ушул кечебизге кош келдиңиздер. Сиздер менен көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин поэзия ордонун атынан, жалпы жамаатыбыздын, жалпы акындардын атынан баарыңыздарга терең ысык салам айтайын. Ушу бүгүнкү ушул иш чараны уюштуруп аткан мугалимдерге чоң терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени себеби ушу көп эле жерлерге барып атабыз, жети дубанды кыдырып жүрөбүз биз. Бирок ошо студенттер менен атайын ушундай поэзия кечесин уюштургандарды көрө элекпиз, чындай келгендечи. Көп жерден көрө элекпиз да. Өзүбүз барып өткөрүп жүрөбүз, бирок атайын мугалимдер уюштуруп алып ушундай чакырып атышкандарды кезиктире элекпиз, чын эле. Анан ушул жерде таланттуу балдар бар экен, таланттуу кыздар бар экен. Ошолорду угуп алып аябай сүйүнүп, биздин ушу жаштардын арасынан дагы улам өсүп чыгып атышканына Жакшынакай мынакей жазып калды. Аны ырларынан билип аткандырсыздар, ошол Шергазыдай болуп да караңардан жакшы балдар кыздар чыгат деп мен терең ишенем. Анда азыр ушул видеого көңүл берип коюңуздар. Эне тилим, сыйкыр бардай өзүңдө, уйкаштык бар ар сүйлөгөн сөзүңдө, ар бир макал, лакап, насаат кээңден акылмандык көрүнөт эл көзүнө. Ыйык тилсиң, бабам манас сүйлөгөн, бүт дүйнөгө Чыңгыз агам үндөгөн, кылымдарды басып өтүп арыштап, көркү чыгып, алан сайын гүлдөгөн. Эне тилим, өзүң менен улукпуз, түбү терең, тарыхы бай улутпуз, өзүң менен тамыр жайып гүлдөгөн, бир өзүңдөн өнүп чыккан урукпуз. Өзүң менен тамыр жайып гүлдөгөн, бир өзүңдөн өнүп чыккан урукпуз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу студенттер, коллегалар. Бүгүн мага аябай бир кызыктуу күн болуп турат. Өтө сонун. Динара Муктаровна биздин университетке конок катары келген өлө сонун экен да. Себеби деген мен ушу 18 жылдан бери ушул жерге отуруп, жыл сайын карнавал деген чоң бир иш чара өткөрөм. Француздар менен француздун посольствосын чакырып алам. Могу жакта отуруп алып жүрөгүм дүкүлдөп, поэзия бүткөн ой, ошол кече бүткөнчө чуруккап, канча күн даярданып, анан переживать этип, аябай анан бүткөндөн кийин жыргап калчу элем. Анан бүгүн болсо эчтекени ойлонбой келип бул жерге отуруп калган өзүнчө бир жыргап экен. Мен биринчи сезип атам. Эми
бул поэзия ордосуна мен кандайча келип калдым? Бүгүн Шергазы жөнүндө эле көп сөз болуп атат. Ушул поэзия жөнүндө бир мероприятие болуп андай болуп жүрүп, Шергазы менин таланттуу студентим катары эсимде калган. Анан экөөбүз мындай топурагыбыз бир жерден болуп, таланттуулардын топурагы бир жерден болот экен. Анан ошо бир күнү сабактан кийин калып, эже сиз бир группага кошуласыз деп калды. Анан азыр деген ит шаяк саткан, кийим саткан группалар толтура го. Анан ошонун бирөөбү деп ойлоп эле эмне группа экен десем, эже ыр жазгандардын группасы дейт. Анан андайды уккан эмесмин, андай эчтеке. Анан кийин алардан кийин жазуучулар союзундагыларбы же кандай кимдер десем, ой эжеке, аябай сонун эжекелер бар, жаштар бар, жазуучулар союзунан дейт. Анан баягы Гүлнар айткандай, баары бир жүрөктөгү талант олкуштап чыкмай койбойт дегендей, менде ошо талант дайым эле жүрөт да бала кезден. Анан кызыктым, баягы поэзияны укканда, ыр дегенди укканда кызыктым. Анан биринчи кирдим ошол жерге, киргиңиз эже деди. Кадимкидей WhatsApp'тан киришет экен, баары тең салам беришет экен, кош келиңиз деп тосуп алышат экен, аякка сынап, андан кийин мичөөгө өткөрүшөт экен. Анан эми мен кичине тоготпогондой болуп бардым да, мындай эменичи бир вечер кандай деп өзүм мындай кыйыныраак сезип бардым да. Анан барганда эле баягы ырымды жазып коеюн дептим эле, өзүм жакшы көргөн ырлардан жиберсем эле шатырактап эле сындар чыкты да. Анан аябай тияктан бияктан талап киришти, баягы бу жери мындай, бу жери мындай. Чын эле карасам, чын эле ошондой эле чычаладым да. Чыгып кетким келип кетти даже. Анан кийин бирок 1 жыл болду мен ошо поэзия ордосуна киргениме. Анан чындыгында эле бул атына окшоп касиеттүү ордо экенин билгенден кийин ошол жактан чыга албай калдым. Ушунчалык ошол жердеги адамдардын тазалыгы, таланты, алардын акылдуу сүйлөшкөнү таң аттадан ушул ордону ачам. Ишенсеңер балдар, айнайдар. Анан кийин бул ордонун эми мен баягы өсөйүн, чоң акын болуп кетейин же тигиндей мындай деп школа катары эмес, ушул адамдардын, ушундай таланттуу адамдардын кызыгуусуна карап ошол жерде калып калдым. Эми мен баягы жашыл плаж студентмин, 3 курс, КНУ, инфак. Бир көрүнүш эс тутумда калгам сактап, жатакана биринчи эле кабатында бир эжеке пол жууп жүрөт дубалактап. Ушунчалык жупун экен кийингени, көйнөгүнүн сүзүлүптүр кээ бир жери, эшикте күз чыйрыктырат жупунуго үстүндөгү көк кемсели. Ошол жылы апам мага сатып берген, жалгыз жашыл плашымды жакшы көргөн. Бирөө мага шыбыраган сыяктанды, жакшы болот, жардам берсең. Жүгүрүп бат өз бөлмөмө чуркап барып, баштыкчага плашымды шашып салып, эжеке, бунун мага кереги жок, балким кийип аласызбы, алып барып. Жапжаңы го, а өзүңчү карайт улам. Мен кийбеймин, ыргытамбы, кандай кылам? Дедим дагы кара күчкө сыр алдырбай кийингенин элестетип жыргап турам. Менин дагы апам мектеп полун жуучу, атамда жок баарыбызды колдоп турчу. Арам жүргөм кусалыктан, сагынычтан, атың жаштык, чечкиндүүлүк, ойдун курчу. Анан аны тек жоготуп алдым дегем, садагамай эптеп жүрүп сатып берсем, жаныңа сак болсоң боло, чоочун шаарда. Жүрөк ыйлайт, сизде экен. Болсун. Шергазы жүгүрөт өткөн десе, келиңиз мен өзүм коюп берейин. Ортосунан орун алыңыз. Саламатсыздарбы? Кызыл гүл чыгармасы Осмонкул Бөлөбаев жазган чыгарма. Автор ошондо анан Обону Какен Алмазбеков. Жок, алмаштырып атасың. Сөзү Какен. Сөзү. Көрмөдүмбү? Мага. Сөзү. Сөзү ошол Какен Алмазбековдуку. Ырдын атын аталышын кайра айтсаң. Кызыл гүл. Обону кимдики дедиң? Обону Какен Алмазбеков. Жок, сөзү. Сөзүн ким дедің? Сөзү эменики да. Какендики. Сөзү Обону кимдики?
Жок, сөзү кимдики деп айтып сурасаң? Сөзү кимдики деп айтып? Бер жагына турсаңчы, шаргасы бияк жагына. Кызыл гүл дегендер бар? Сен кызыл гүл жайнаган. Жок, бул башка. Какентикмес. Жемен булбул бак деле сайраган. Сен парфанар мен панар, жарыгыңа гана дейсем о. Жайланам о, жайланам о, жайланам. Кылчай булгонуңа кызган кызыл гүлүнө булбул бакта сайраган булбулдун агана мукаме үнүнө да гүлгө гүлүң бар жакта гүлдү да бойго таркатпа булбул бакта сайраган булбулдун агана мукаме чарчатпа да чарчатпа да чарчатпа чарчатпа да чарчатпа да чарчатпа. Баракелде ага. Анда Автандил мырзадан кийин көрсөтөлү сиздердин видеону. Сиз кезексиз. Саламатсыздарбы? Кыргыз экономика университетинин жалпы жамааты, ага эжелер, студенттер бизди чакырып ушундай поэзия ортосунун кечесин өткөзүп атканыңыздарга терең ырчаачылык билдиребиз. Өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Нарын областынын Кочкор районунан атым Автандил. Ушу поэзия ортосунун мүчөсү болом. Поэзия ортосуна киргениме бир 2 жылдын жүзү болуп калды. Буга чейин эми чала бала бир жазып, ар кандай кылып жазып жүрсөк, эжекелерибиз сынчылар бар, Клариже бар башыбызда. Бул эжелерибиз бизге үйрөтүп, мына тууралап урларыбызды мынакей такшалып атат да баарыбыздычы. Эми мен бир ырымын окуп кетейин, тамашалуу ыры бар эле. Ошону окуп берейин, а? Экинчи барбайм базарга деген ыр. Сөзүм бар деп айтаарга, жубайым түндө жатаарда, баралы эртең деп калды, алганы жемиш базарга. Түрүнүп айтса ал жеңин, бар башка аргам жок менин, жинине тийбей дароо эле, баралык мейли хоп дедим. Эртеси туруп азанда, жөнөдүк чыгып сапарга, алатко десем жемишин, айда дейт тордой базарга. Жер жемиш жокко ал жакта, ош базарынан алмакта, таң калып койдум ичимен, өзгөртсө ойну заматта. Жинине тийип албайым, балеге бөөдө калбайым, барамын кайда десе да, айдаса мейли айдайын. Жетип келдик тордойго, унаалар батпай толгонго, кыйналып көпкө издедик, орун жогуна койгонго. Айланып жүрүп жолдорум, акыры таптым бир орун, токтоткон үчүн анам мен кароолго бердим 100 сом. Аралап кирип ичине, толуптур базар кишиге, бар эле келип урунат, том койгон толук ичиме. Ээрчитип алды аялым, ооруду 2 аягым, мен эмне жүрөм билбеймин, жок болсо деле аларым. Суусадым кургап тамагым, суу салчу жерди карадым, таабанан 80 сом берип, шорон иштим чалабын. Алган жок сатып эч нерсе, айланып жүрдүк биз кечке, курсактар ачып түштөндүк, акчага жетип 105ке. Обой шай аялдым, темир бижаналардын, айландык ичин жүзүрөт, килейген дордой базардын. Акыры кетип чыдамым, кетелик дедим чырагым, макул деп айтты ал дагы, жакшы эле жүрдүң чырагым. Чарчаганымды сураба, жөн эле болдугу бара, 1000 сомун берип толтуруп, бензинди койдум мынага. Бул жагы кызык баарынан, жемиштин жүрдүк айынан, баягы алды жемишин кел ат үйдүн жанынан. Жамансың десе десинчи, мейличи мээни жесинчи, аялым ээрчип базарга барбаймын болду экинчи. Табышмак эми айтайын, кимиңер күчтүү байкайын, канча сом кетти базардан, жардамың берчи тактайын.